Садырга баштандык туугандар. Баштандык! Садырга баштандык! Ал эми митингге колдоп келген мурдагы депутат Жылдыз Жолдошова абактагы саясатчы Садыр Жапаровду бүтүндөй Кыргызстан колдоп жатканын айтып, бүгүнкү саясий кырдаалда анын мекенге кызмат кылуусунда белгилеп өттү. Бийликтегилер саясатты туура жүргүзүш керек. Мен ойлойм, урматтуу мекендештер, мына бүгүн ушул аба ырайына карабастан ооруп атсак дагы, мен мисалы үчүн ооруп атып келдим. Барыбыз кайдыгер болбодукпу? Андыктан Кыргызстанда Кыргыздын жан дүйнөсү менен жашап келген, эркиндикке, акыйкаттуулукка, адилеттүүлүккө умтулган Кыргыздын нукура мүнөзү өлбөптүр. Эми Садыр Жапаров боюнча айтайын дегеним, дагы бир өзүмүн мындай сөздөрүмү айтып койсом жаш муундарга. Себеби жаш муундар билиш керек. Азыркы болуп жаткан нерсе өзү бул тарых. Эми тарых барымтастыкта болот дейт да. Садыр иним, камчы иним, азыр мен эми кандидат эмесмин, же депутат да эмесмин, азырынча. Силерге кайрылганым себеби эмнеден болду? Себеби силердин башыңардан да өтө оор күндөр өткөн. Айрыкча мыйзамсыздыктын алдында силер тебеленип калганыңарда, абакка жатып калганыңарда мен силерди таштаган жокмун. Ошондой эле сатылбадым, сатпадым. Азыр деле саткан жокмун. Сатылбайм дагы. Бирок эмнегедир силер менин кайрылуума жакшы көңүл бурган жоксуңар. Мен эч качан милдет кылбайм. Кимге эмне жасасам бул жашоодо. Бирок эгерде кимдир бирөө силерге жакшылык кылса, жакшылык менен кайтара албасаңар, анда жамандык кылбагыла деген сөздү айткым келип атат. Анткени силер мыйзамсыздыктын алдында тебеленип калганыңарда мен силердин жаныңарда болдум. Бул көптөгөн жылдар болду. Бир-эки эле ай эмес. Ошон үчүн азыр мен акыркы үмүт менен Камчы Кыдыршаевичке кат жаздым. Ошол 8-округдун төрагасы Мамыт Молдобаевдин үстүнөн кылмыш ишин ачсаңар, 8-округда болгон мыйзамсыздыктар баары чыгат. Мен ойлойм, ошондо акыйкатты таба алабыз деп. Акыйкаттыкты мындай сөзсүз түрдө айрыкча шайлоо учурунда болгон силер жокко чыгарып беришиңер керек. Анткени бул элдин добушу, бул шайлоочулардын добушу. Эч качан шайлоочуларды элди ренжитпегиле. Ренжитүү бул акырындык барып жек көрүүгө алып келет. Ошондуктан менин мандатымы кайрып берүү үчүн азыр күч органдары силердин колуңарда. Мына ошол кылмыш ишин ачып, ачык, айкын, мыйзамдуу текшерип чыксаңар, бардык нерсе калкып чыгат. Ошондуктан Садыр иним, камчы иним, эгерде кимдир бирөө силерге жакшылык кылса, жакшылык менен кайтара албасаңар, жамандык кылбагыла. Анткени жараткан өзү көрүп турат. Жаратканды эч качан эч ким нааразы кылбаш керек деп эсептейм.